Жалал Абадтын Майлы Суу шаарында 3 отказандын бирөөсү жылуулук бере баштады. Энергетика министринин орун басары Мирлан Жакыпов билдиргендей, номер 3-4 отказанга азырынча суу келе элек. Азыркы тапта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери ал жерде иштөөдө. Батирлерде 20 градус жылуу болууда. 12 январда ызгардуу сууктан улам Майлы Суу шаарындагы калкты таза суу менен камсыз кылуучу суукананын түтүктөрү тоңуп, жылуулук берүү жана таза суу менен камсыз кылуу үзгүлтүккө учурап, аймакка өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Ошондой эле Майлы Сууда бардык билим берүү мекемелери онлайн окууга өттү. Майлы Суу боюнча биринчи отказан бүгүнкү күн эрте менен жылуу бере баштады. Үйлөрдө 20 градус жылуу пайда болуптур. Биринчи котельниядан алып аткан жылуулук. 3-4 отказаны суу бар элек, муздак суусу бүгүнкү күндө МЧС ошол центральный магистральды эриткен жумуштарын алып, жумуштарын жүргүзүп атат. Өткөн жумадагы ызгардуу суукка байланыштуу Кыргызстанда электр энергиясынын суткалык керектөөсү максимумга жетти. 14 январда электр кубатынын суткалык керектөөсү 76,4 миллион киловатт-саатты түздү. Ал эми 12 январда 73,8 миллион киловатт-саат, 13 январда 75,2 миллион киловатт-саат, 15 январда 76,1 миллион киловатт-саат болду. Улуттук энергохолдингдин башкаруучулугунун төрагасы бул көрүнүшкө карабай Өзбекстан менен Казакстанга салыштырмалуу Кыргызстанда абал кыйла жакшы экенин айтты. Байгазиев өлкөнүн негизги суу кампасы болгон Токтогул суу сактагычынан ушул күндөрү сууну керектөө жогорку чекке жеткенин айтат. Ушул күндөрдө суткасына расход 70 миллион куб суудан көбүрөөк болуп атты. Бизде элде суу кайда кетти деген маселелер болот да, мынакей ушул кыштын шилдесинде максимальный расход болот. 10 күн эгерде ушундай режим менен иштегенде эле уже 700 миллион куб суу кетет. 1 ай, 2 ай иштегенде эле уже 5 миллиардка чейин кетет. Ошону менен санап көрсөк, жаздын күнүнө уровень мертвый объем деп коет, при котором Токтогул электростанция иштебей калышы мүмкүн. Ошондуктан мындай биз регулировочный мероприятие бир аз кылып атабыз. Ал эми калк нааразычылыгын жараткан жерлердеги электр жарыгынын өчүрүлүүсүнө токтолсок, бул көрүнүш электр жабдууларын сактап калуу үчүн жүргүзүлүп жатыптыр. Анткени ашыкча пайдалануудан улам зымдар менен трансформаторлор иштен чыгып, подстанциялардын жүгүн жеңилдетүү үчүн абоненттерди башка түйүнгө кошууга туура келүүдө. Ошончолук жүктөлүү болуп атканда биз бул жабдууларга мындай мероприятия жүргүзбөй турган болсок, анда бизде мындан дары да чоңураак проблема жаралып калышы мүмкүн да. Болгонун себеби ушунда эле. Суукта мындай пример катары эле мисал айтып кетейинчи. Суукта кээ бир жерлерде өчүү болгондо кайра келип ушул оборудованиябызды жандыргычакты катып калып атат. Биздин электр приборлорубуз мына реле деп коет бизде, баягы защита деп коет, ошолор иштөөчү приборлорубуз даже катып калган учурлары болуп атат да. Мындай учур вообще болгон эмес, урматтуу журналисттер. Ушундай маалыматтарды туура жеткизип койсоңуздар дейбиз да. Ошонун негизинде гана ушундай чаралар колдонуп атабыз да. Учурда өлкө аймагында 240-250 авариялык бригада күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Компаниянын борбордук аппаратынын жетекчилеринин, бардык бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин жооптуу адистердин мөөнөтү уюштурулуп, ыкчам бригадалар, автотранспорт жана зарыл жабдуулар менен камсыз кылынды. Аба ырайы турукташып, электр энергиясынын керектөөсү азайган сайын өчүрүүлөр токтойт. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.